тарапташтары эң көп салмактуу саясатчылар бар. Атамбаев, Мадумаровдардын кемчиликтерин айтып коеюн дедим да. Ошол эле Сооронбай Шариповичтин убагында да үй бүлөлүк башкаруу күч алган. Достор, ошон үчүн кемчиликтерин айтып коеюн. Мен эч кимисинен бүгүнкү күндө тарапташ эмесмин, бирок бардыгын сыйлайбыз. Салам алейкум деп жалпы учураштым баарыңар менен. Баарыңар менен улуу кичүүлөр, айымдар, мырзалар деп баарыңар менен учураштым. Укпай алгандар болсо кечирим сурайм. Дагы бир жолу салам алейкум. Мага салам айткандарга рахмат. Алейкум ассалам. Анан кимдин, кайсы саясатчынын кандай кемчилиги мен көрөм. Мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевичтин меники эле туура деген бир позициясы бар да. Меники эле туура, башка эч кимдики туура эмес дегенчи. Анан Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Шариповичтер бардыгы кемчилигин Дастан байке депутат, мурдакы спикерибиз Жумабеков кемчилигин көргөн эмесмин деп айтты эле го. Ансандай мен кемчилигин айтып коеюн. Булардын бардыгы ишенчек. Бирөөсү шопуруна ишенген, бирөөсү инисине ишенген. Достор, ошон үчүн мамлекетибизде ушундай революциялар болуп кетти. Бирок бүгүнкүгө салыштырмалуу, мисалы үчүн мен айтып коеюн. Атамбаевдин убагында Ислам Каримов менен кандай сүйлөшчү эле, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен кандай сүйлөшчү эле, Тажикстан менен болгон чегара кандай тынч эле, мисалы үчүнчү. Бүгүнкү күндө Өзбекстанга дагы позициянын баарын алдырдык, бийликтин күнөөсү болуп. Тажикстанга да алдырдык. Достор, Казакстан менен кандай тең ата сүйлөшчү элек, границаларды жапса дагычы. Достор, анан Адахан Кимсанбаевич боюнча сурап атат. Илимдүү, билимдүү инсан жакшы эле го. Туура. Билимдүү инсан бүгүнкү күндө чындык деп элдин таламын талашып аткан адам, депутат, бирок кемчилигин да айтып коюш керек деп атам да. Кеп ошондо болуп атат. Аны мен Адахан Кимсанбаевичти жаман деген эч ким жок. Адахан Кимсанбаевич бүгүнкү күндө чыныгы элдик өкүл экенин далилдеп атат. Жана мен айтып кеткен кемчилигинин азабы ошол болуп атат да. Меники эле туура деп бүгүн кандай команданы топтоп келип алды? Жогорку кеңешкечи. Бүгүнкү бүтүнчүлөр жогорку кеңештеги билесиңер. Исхак Абсаматовичтен башкасы Адахан Мадумаровдун тырмагына тең келбеген Бакасовго окшогондор сын пикир айтып, акыл үйрөтүп атса, ошол олорго жооп берип койгонго жарабаган, командасына, лидерине болуша албаган депутаттарды алып барып алган да бүгүнчү.